Саламатсыздарбы? Кут тарабына кызыгуучулар, мен Баткенде жүрөм. Өткөн ушул көчөдөн өтүп баратып, мал жол боюнан Павлония көрүп калдым эле. Ошону бир тартып коеюн деп келдим. Эмне тили болбосо аты албайт улуттун дейт. Бул Баткенская фонд ОМС экен, организация. Мындай жакшылыкка мындай кут дарагы өсүп турат, карагыла чоңдугун. Эки түп экен. Мол биринчиси. Мол экинчиси, карагыла. Жакшы чоңоюптур. Декоративный болуп калыптыр. Примерно ушуну возраст айтып берейин. Ушуга ашып барса, мына карагыла. Ашып барса 5 жыл болду максимум, ата 4 жыл болду. 4 жылдык коyayım. Жакшы өсүптүр. Сорт эмне экенин билбейм, скорее всего шампон деген сорт болсо керек. Эгерде техник срез кылып туруп, бутактарын алып койгон болсок, бутактары жок болуп, бийик строй материалга жакшы өсмөк да. А бул декоративный болуп калган, бутактарын албай койгон, ошого бутактап, чартактап өсүп, кооз өсүп калган. Бир нерсени айта кетейин, бул тиккен болсо, асфальттардан где-то 2 метрден алысыраак тиксеңер, асфальт фундаменттерде чоңоюп кетип көрүнөт, асфальтты көтөрүп атат. Тиги плиткаларды көтөрүп, бузуп салат да. Ошон үчүн ким тиксе дагы мында фундаменттерден, фундаментти гана жарып баштаптыр. Асфальттардан алысыраак тиккеле көтөрүп салат, тамыры күчтүү болот. Буну тартып аткан бир себеби, бирден бир себеби Кыргызстанда өспөй эткен, болбой эткен дегендер үчүн мына көрүнөбү кандай жоон өскөн, карагыла. Ошо 4 жыл болгон ашып барса. Бизде жакшы өсөт. Болгону жакшы көчөттөрдү таап, ошонун тамырынан көйүтүлгөн көчөттөрдү алып тиксеңер жакшы өсөт. Ургунан алып тикпегиле. Ургунан алып тиксеңер -5-7 градуста тоңуп кала берет. Анан өспөй эткен Кыргызстанда деп жүрөбүзүңөр. Мына кут дарак. Чоң плантациялар жок бизде. Элдер алып, организациялар арган жерге тиккендер уже жакшы мындай чоңоюп калган. Чоң плантациялар, Павлониянын кут дарактуу плантациялар эми тигиле баштады. Кыскача ошол алгыла тиккиле пайдасын көргүлө.